Мынакей, ошол жерде жан салынды, кыймылдай баштады. 4 нерсени жазганга буйрук берди Алла Таала, карап коюңуз. Эненин ичинде 4 айлыгында 4 нерсе жазылат экен. Пайгамбарыбыз айтты буну. Биринчиси ажалы жазылат экен. Бу дүйнөгө келгенден кийин канча күн турат. Бу дүйнөгө келелек, чыга элек, дагы 4-5 ай турат эненин ичинде. Анан келе, бу дүйнөгө чыга эле, жарык дүйнөгө келелек. Кээ бир наристелер 1 эле күн турат, кетет. Кээ бирлер 10 күн турат, кетет. Кээ бирлер 100 күн турат, кетет. Кээ бирлер 1000 күн турат, кетет. Кээ бирлер 7 жыл турат, кээ бирлер 70 жыл турат. Кээ бирлер 100 жыл турат. Бирок канча жазылат? Ажалу Алла Таала жазып коет. Ошол жерде эле жазылган канча турасың бу жакта. Экинчи рызкы, ырыскысы жазылат экен. Амалы жазылат экен. Эмне иш кылат, кандай кылат? Төртүнчүсү саидун ам шакийун, бактылуубу же бактысызбы жазып коет экен. Эми жетирип ушу толук болгондон кийин бу дүйнөгө, жарык дүйнөгө келди. Мынакей, баарыбыз ыйлап атканда биз сүйүнүп күтүп алганбыз. Наристени биз баарыбыз бул жактан той кылып күтүп алдык. Бала төрөлдү, уул төрөлдү, кыз төрөлдү, эгиз төрөлдү деп. Ана, ал ыйлаган бойдон келди. Биз ушундай сүйүнгөнбүз. Алла Таала ушундай жаратты. Ыйлаган бойдон келди. Биз болсо баарыбыз сүйүнүп атабыз. Курсанчылык кылып, майрамдап атабыз. Эми ушул наристе ушундай жашасын. Эртеге өтүп атканда баарыбыз ыйлап турган болойлу. Бул сүйүнгөн бойдон кетсин. Курсант болуп кетсин, Алланы разы кылып кетсин. Алланы карап разы болуп, Алла буну карап разы болуп, ушундай кетсин. Ошон үчүн пайгамбар келген. Ушун кандай жашоону өткөрүш керек, ошон үчүн пайгамбар келген. Баарыбыз билебиз, наристе келгенде акчасы жок келген, кийими жок келген, дүнүйөсү жок келген, дүнүйөнү мактап келген жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат го, кимде ким кадыр түндө иман келтирип, иман болсун да, сөзсүз туура ишеним болсун. Экинчиси ихтисап деп коет. Бул Алладан соо үмүт кылып, ким кадыр түндө тоссо, анын күнөөсү ушундай кечирилет. Бүгүнкү төрөлгөн наристедей болуп таптаза болот деген да. Күнөөдөн ушундай таза болот. Бүгүн мисалы наристе кандай күнөөдөн таптаза. Эми ушу наристе тили менен бирөөнү ушактабаптыр да. Колу менен бирөөгө зыян жеткирбептир да. Путу колу менен наристе бүгүнкүнү таптаза, күнөөлөрдөн таптаза, эч бир жаман иш кылган жок. Мынандай кылып таза кылат депчи. Мейли эми келди бу дүйнөгө. Балагатка чейин Алла субханаху ва таала эч кандай милдеттендирген эмес. Балагатка толдубу? Эми Алла субханаху ва таала бир топ буга буйруктарды берген. Себеп акыл берген бизге. Акыл берген. Ошо акылдын себебинен биз тандоого ээбиз. Кааласаңыз бейиштин жолун тандаңыз, кааласаңыз дозоктун жолун тандаңыз. Кааласаңыз иманды, кааласаңыз капырлыкты. Тандаңыз. Мынакей ошо тандоо берди Алла субханаху ва таала. Ва хадайнаху надждайн. Бизлерге мынакей инсанга Алла Таалам эки жолду көрсөтүп койду. Пайгамбарлар келип, ошон үчүн көрсөтөт эле. Ай, зулумду кылба, бирөөнү кордобо, жараткан Алланы тааны, ага баши, тоң моюнду кылба деп мынакей пайгамбарыбыз айтат эле. Пайгамбарлардын баары ушуну айткан. Демек, ла илаха иллаллахны жакындан тааныйлы. Жашоо берүүчү өзү, ден соолук берүүчү өзү, акыл эс берүүчү өзү, иман берүүчү өзү, ырыскы берүүчү өзү. Жараткан Алла субханаху ва таала мактоолор болсун. Чексиз алкыш, салам Алла субханаху ва таалага санаалар болсун. Мына сиздерди, биздерди ушундай жаратты. Биз Алланы тааныйлы. Алла Тааланын тарабынан дайыма үзгүлтүксүз сиздерге, биздерге эсеби жок неематтар келип турат. Эки нерсе чыгат Алланын тарабынан биз жака келип турат. Биринчиси неематтар. Ошо неематтарга биз шүгүр кылайлы. Экинчиси өкүмдөргө баш ийип аткарайлы. Өкүмдөргө баш ийип аткарайлы. Эми Алла субханаху ва таала Кур'анда айтып атат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен инсан менен жиндерди өзүмө ибадат кылыш үчүн гана жараттым дейт. Демек биз жаралганыбыздын максатын билейли. Дүнүйө биздин зарылчылыгыбыз, биздин максатыбыз эмес. Дүнүйө биздин зарылчылыгыбыз, биздин максатыбыз эмес. Алла Таала бирөөгө мал мүлк берсе, аны бактыруу кылыш үчүн берген эмес, сыноо үчүн берген. Алла динди бактыруулук үчүн берген. Ушул жерде адашпайлы. Динге баарыбызга кембагал да бактылуу боло алат,
бай да бактылуу боло алат, эркек да бактылуу боло алат, аял да бактылуу боло алат, оорукчан да бактылуу боло алат, аз жашаган да бактылуу боло алат, кул да бактылуу боло алат, падыша да бактылуу боло алат, акчасы бар да бактылуу боло алат, акчасы жок да бактылуу боло алат. Пайгамбарыбыздын канча акчасы бар эле? Үйүндө канча диваны бар эле? Канча идиш аягы бар эле? Суроо берген киши жок. Айша энебиздин канча алтыны бар эле? Хадича энебиздин канча төшөгү бар эле? Суроо берген киши жок. Бирок бактылуудун туу чокусундагылар да. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдай бактылуу болгон бир да киши болгон эмес. Бир да пайгамбар болгон эмес. Эң бактылуу инсан, эң жоомарт инсан, эң таза инсан, эң имандуу инсан, калай калктын улугу, бардык махлуктардын эң ыйыгы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Эң берешен, эң бактылуу инсан Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Жашоосун көрүп койбойлу кандай экен? Жашоосу мындай 2 күн катар курсагы тойгон эмес. Биздин 2 күн катар тиякта турсун, таптакыр курсагыбыз ачкан эмес. Биздики сөзсүз эртең мененки завтрактан кийин обед болуш керек, обедтен кийин ужин болуш керек. Пайгамбарыбыз 2 күн катар курсагы тойгон эмес өмүрүндө. Өмүрүндө. Болсо Алла Таала ая берем десе, Ухуд тоосун алтын кылып берип коймок. Пайгамбарыбызга эмне ал? Бирок Алланы тандаган жок аны. Мейли бүгүн тамак болсо, жеп шүгүр кылайын. Эртеге жок болсо сабыр кылайын. Шүгүргө дагы бейиш, сабырга дагы бейиш. Мына. Айша радыйаллаху анха энебиз, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жубайы, момундардын энеси. Не деп айтат? Мухаммад алейхиссаламдын үйүндө 3 ай өтүп кетет эле, моорудан түтүн чыкпайт эле. Казанга от жагылбайт эле. Тамак пышпайт эле деген сөз. 3 ай, 1 ай эмес, 1 жума эмес, 3 ай. Анан сурады да, о Айша, анда кандай жашоону өткөрөт элеңер? Түтүн чыкпаса, тамак пышпаса, алал асвадайн, 2 кара нерседе жашообуз өтөт эле. Кайсынысы? Карандай суу, экинчи кара курма. Курма деген бар го, финик. Карандай суу, кара курма. Ушу экөө менен жашообуз өтөт эле дейт. Мына караңыз.